Assalamu alaikum туугандар. Мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк бул эмне? Биз көз көрүп атат, тамак ичип атабыз, намаз окуп атабыз, дин менен жашап атабыз, басып атабыз, жумушка барып атабыз. Ушунун баары мүмкүнчүлүк. Ушул мүмкүнчүлүктү сиз менен бизге берген ким? Кудай. Кудай мүмкүнчүлүк бербесе, адам эчтеке кыла албайт. Бир мисал, балыкчылык байкенин айтып берген окуясы. Мүмкүнчүлүктү мен өз башыман өткөрүп, Кудай берген мүмкүнчүлүк ушул турбайбы деп түшүндүм деп атат. Караңыз. Ал киши айтып атат. Могу тамагым ооруп калып, катуу ооруп калган экен. Больницага барып, жатып операция кылышка туура келип калыптыр. Барат, больницада жатат, операция болот. Операция болгондон кийин врач айтыптыр, канча бир нече убакыт суу ичпеш керек экен. Такыр суу ичпеш керек экен да. Анан тиги киши ушунчалык чаңкадым дейт, ушунчалык суу салдым дейт. Тим эле ушу баарына ыраазымын, эмнеси болсо ошосун сууну иче берейинчи дегенчалык болдум дейт да. Анан бир медсестра өтүп бараттыр дейт. Анан чакырып келди дейт. Анан могу жанында бир бутылкада суу туруптур дейт. Анан ушул бутылкадан бир аз суу ичсем болобу деп, жок деди дейт. Врач айтпады беле депчи. Анан ушу бутылканын крышкасы турат го. Ушу крышкасына бергилсеңиз дедим дейт. Анан кулагын тосуп дейт. Араң сүйлөп атам дейт. Анан ушу бутылканын крышкасына кичинекей эле бутылканын крышкасын элестетип атасыз. Ушуга суу куюп бериңизчи. $100 берем дейт. Караңызчы. Бир бутылканын крышкасындагы крышкачалык сууга $100 берем деди дейт. Анан медсестра кайра кулагыңызды тосуңуз, кулагын тосо болбойт дептир да. $100 бир крышкага $100 берем деди. Ошол крышка сууну да иче албай койдум дейт да. Мүмкүнчүлүк ошол экен да, көрдүңүздөрбү? Биз ош суу ичип атабызбы, тамак ичип атабызбы? Керек болсо ар бир ичкен, ар бир жутканга Кудайга шүгүр деш керекпиз да. Ар бир басканга, көргөнгө, мисалы үчүн бүгүн эртең менен турдукпу, Кудай Таалам сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берди да. Намаз окуганга, дин менен жашаганга, жакшы иштерди кылып калганга, көп китеп окуганга, Куран окуганга, Алланы эстеп зикир кылганга, ошон үчүн Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берет экен адамгачы. Баардыгыбыз ошо мүмкүнчүлүктү туура пайдаланалы. Убактым жок деген бул туура эмес сөз экен да. Мисалы үчүн намаз окуш керек, дин менен жашаш керек, мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек десең, убактым жок дейт го. Жок, убактым жок деген ал бүттү. Өлгөн кишинин убактысы жок экен да. Тирүүбүзбү, анда убактыбыз бар. Убактыбызды туура пайдалансак болот экен. Убактым жок, мен убактым болбой атат, убактым жок деген киши ал мындай өлүктөй эле экен да. Ошон үчүн туугандар, мүмкүнчүлүктү Кудай Таалам ушул берди да сиз менен бизге мүмкүнчүлүк. Бүгүн мына ойгондук, жашап атабыз. Ушул бизге берген мүмкүнчүлүк. Ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланалы.